Кытайдын дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы карыз тууралуу кыскача. Учурда 42 өлкө Кытайга чоң суммадагы акча карыз. Тагыраак айтканда, ал сумма ошол өлкөлөрдүн ички дүң продукциясынын 10%дан ашык бөлүгүнө туура келет. Өлкөлөр каражатты өнүгүү жана инфраструктура багытындагы долбоорлор үчүн карызга алып, аны кайра төлөөдө кыйынчылыктар жаралып жатканын жаңы изилдөө көрсөтөт. АКШдагы Вильгельм жана Мария университетинин окумуштуулары Кытай берген ири өлчөмдөгү карыздын суммасы Американын инвестициясынан 2 эсе көп экенин аныкташты. Ал Кытайдын бир алкак, бир жол демилгесинин алкагында ишке ашкан. Максаты материктер аралык байланыш жана кызматташтык масштабын жакшыртуу. Кытайдан алынган карыздын канчалык кооптуу жагы бар? Шри-Ланкада карызды убагында жаба албагандыктан жанагындай портто алган экен. Пакистанда дагы бир портто алган дейт. Анан кээ бир табигый ресурстарга алмашат экен. Ошого окшогон көрүнүштөр бар. Анан негизи Кытай карызды көбүнчө кечирбейт. Университеттин изилдөөсүнө караганда, Кытай 18 жылдан ашуун убакыттан бери 165 өлкөгө инфраструктуралык долбоорлор үчүн 843 миллиард доллар карыз берген. Изилдөөгө катышкан Жоржтаун университетинин профессору Кытай тарап келишим түзүүдө кылдаттык менен ойлонуп, өз кызыкчылыктарын коргошот деп билдирген. Ал эми Кыргызстандын карызы канча? 2020 жылдагы маалыматка ылайык, Кыргызстандын жалпы карызы 5 миллиард АКШ долларына жакындаган. Анын ичинен ички карыз 669 миллион доллар. Ал эми тышкы карыз 4 миллиардтан ашат. Кытайга болгон Кыргызстандын карызы 2 миллиард долларга жакындаган. Бул тышкы карыздын 42,6%-ын түзөт. Кытай өкмөтүнүн карыз берүүдөгү шарттары пайыздык ченеме канчалык деңгээлде оптималдуу? Дүйнөлүк банктан алган карыздар андан бир аз төмөнүрөөк, 0,5, 0,75, 1,3. Кытайдыкы дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банктан бир аз жогорураак. Бир аз дегенде ошол 1-2 эсеге чейин. Изилдөөгө ылайык, бир алкак, бир жол долбоору Кытайдын келишими өнүгүүгө багытталбастан, коррупция, жумуш боюнча чыр-чатактар же экологиялык маселелер менен коштолоор айтылат.